Assalamu alaikum, урматтуу Бага Сүрүү каналынын көрүүчүлөр. Кутман күн барыңыздарга. Бүгүн 1 октябрь. Бойка алмасынын астындабыз, алма бактабыз. Бүгүн ушул алма бактын жер кыртышы кандай болуш керек? Жердин профили боюнча сөз кылабыз. Мына ушул алма бактын астына казып атабыз. Мына ал чукур. 2 метр ашык чукур. Азыр түшүп жердин профилин бир катар таанышып чыгабыз. Мына достор, жердин профили. Жердин профили деп жердин түз кыркылып алынган кыртышы айтылат. Эмне үчүн бакка мына ушул маани бериш керек? Бак кылып атканда сөзсүз жердин профилине маани берүү керек. Жердин кыртышы бул жерде азыр 8 бөлүккө бөлүп койдум. Эң үстүнкү бөлүгү бул борпоңдуу катмар. Мына 20 сантиметрден жогору мына жерде турат мынакей. Бул жерде негизден алманын тамырлары жок бул жерде, үстүнкү катмарда. Майда чач тамырлар анча-мынча сейрек гана кездешет. Ошол үчүн алманын астын 20 сантиметрге чейин кеңири айдоого болот. Бул жерде мына көрүнүп турган жерде тамырлар дээрлик майда гана тамырлар бар. Ылдыйраак түшө баштаганыбызда мынакей 40 сантиметрге жакын аралыкта мынакей жоон тамырлар жайгашкан. Мына негизги мына жоон тамырлар. 60 сантиметр жердин ылдыйына карап түшкөндө мынакей бул жерде мына ушундай чачы тамырлар. Мына негизден алманын тамырлары 20 сантиметрден ылдыйда 40-60 сантиметрге чейин тереңдер негизги бөлүк. Азык алуучу бөлүк ушул жерде жайгашат. Негизги мынакей тамырлар ушул бөлүктө жайгашкан. Андан кийин 4-үнчү бөлүктү көрөлү. Мындай шагал аралашкан катмар. Бул жерде да майда тамырлар бар. Андан кийин 5-чи бөлүк мынакей жердин профилиндеги мына бул аралык. Ушул аралык бул майда шагылдуу. Бул жерде суу кармабайт, бул жерде сууну ылдыйга карай өткөрөт. Андан кийинки бөлүк мынакей. Бул чополуу катмар, нык. Бул жерде негизден жоон тамырлар аз кездешет. Майда тамырлар болот. Негизи бул жерде сууну кармай турган, сууну аз өткөрө турган катмар, чополуу катмар. Андан кийинки бөлүк мынакей. Бул кумдуу бөлүк. Мына кум экени көрүнүп турат. Бул аралык мына 40 сантиметр, кээ бир жерлерде калың, кээ бир жерлерде жука болушу мүмкүн. Мына ушул 40 сантиметр аралыктагы кумдуу катмар. Бул сууну ылдыйга өткөрө турган катмар. Андан кийинки бөлүк 8-чи бөлүктө мынакей шагалдуу катмар турат. Чоң таштар, мына ушундай чоң таштар чыга баштады. Мына ушул жерге чейин мынакей тамырларды көрсөңүздөр болот. Мына ушул 2 метр ылдыйга чейин тамырлар түшкөн мынакей. Эгерде сиздердин жериңиздер ылдыйкы бөлүгүндө суу чыга турган болсо, анда дарак куруп калышы мүмкүн. Себеби бул жерден суу жогору карай көтөрүлгөндө мына ушул тамырлардын аба алуу, дем алуу функциясы бузулат дагы. Дарактын куруп калуусуна алып келет. Мына ушул жердин туура кесилгени жердин профили деп айтылат. Бак кылууда эмне үчүн жердин профилине көңүл буруу керек? Анткени жерди азыктандырууда, жерге суу коюуда же дарактын чоң же кичине болушу мына ушул профилден көз каранды болот. Эгер жердин мына ушундай топурактуу бөлүгү, чополуу бөлүгү, күрдүү бөлүгү көп боло турган болсо, анда дарак чоң дарак болот. Себеби тамырдан питание көп болгондо сөзсүз дарак модификацияланат. Мына ушул борпоңдуу катмар, мына ушул. Бул жерде нымды көбүрөөк сактоого жардам берет. Андан кийинки катмар мына шагалдуу катмарда бул жерде нымды тез жоготот, бул жер ылдыйга карап өткөр берет. Андан кийинки катмар бул нымды жакшы сактайт. Эгер сиздин жериңиз профили шагалдуу боло турган болсо, анда сиз
тез суу коюшуңузга туура келет. Анткени жердин астына сууну өткөрө берет. Эгерде сиздин жериңиз мына ушундай чополуу боло турган болсо, анда суунун туруп калышы, тамырдын чирип кетишине же болбосо дем алалбай калышына мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан сөзсүз жердин профилин аныктоо алуу зарыл. Мына достор, жердин профилин сиздерге тартып көрсөттүм. Сөзсүз бакылардан мурда жерди 1 метрге чейин казып түшүп, жердин профилин аныктап алыңыздар. Мына ушунда сиздерге анык болот. Ал жерде бактын кандай суу ичиши, кандай суу ичпеши, кандай чоңоюшу, кайсы аралыкта тигишиңиздер керек. Мына ошол маанилүү болот. Сиздер менен Кыргызстан Бог өстүрүү каналы болду. Саламатта туруңуздар.